АПК коомдук фонду 2018 жылдын жай айында социалдык долбоорлордун сынагын өткөрдү. Бизге Кыргызстандын ар кайсы булуң бурчтарындагы мол булактагы кесиптештерибиз менен кардарларыбыздан мекендештерибиздин жашоо шарттарын жакшыртуу өтүнүчү менен 78 сунуш түштү. Фонддун көзөмөлдөө кеңеши биринчи кадам бирдиктүү долбоору сунуштаган арыздардын ичинен 8 арызды тандап алышты. Биринчи кадам долбоорунун аркасы менен 34 миңге жакын мекендештерибиз ыңгайлуу шарттарда жашап калышты. Баткен облусунун Чоң Кара айылындагы суу насос станциясы 1956 жылы курулган. 60 жылдык насос тез-тез сынып, жарым жылдай иштебей калган. Эскирген насос иштебей калган учурда айыл жашоочулары сууну көлдөн кол менен ташууга мажбур болушкан. Биз жаңы суу бургулоочу насос белек кылып, 4 миңге жакын айыл жашоочулары жыл бою ичүүчү сууну пайдалануу мүмкүндүгүнө ээ болушту. Сокулук аймактык ооруканасында бир жылда 10 миңге жакын бейтаптар даарыланышып, 3 миңге жакын наристелер жарык дүйнөгө келишип, 1600 операция жүргүзүлгөн. Оорукананын тамак даярдоочу бөлүмү керектүү жабдыктардын жетишсиздигинен бир эле учурда бардык бейтаптарды тамактандыра алган эмес. Биз бейтаптардын сакайып кетиши үчүн комплекстүү тамак аш даярдоочу 160 литрлик электр казанын белекке бердик. Жалал Абад облусунун Өзгөрүш айылынын жашоочулары 10 жылдан бери көпүрөнү калыбына келтире алышпай келген. Көпүрө көлдүн үстү аркылуу туурасынан коюлган 4 түтүктөн турган. Суу кирген маалда айыл жашоочулары кошуна айылга баруу үчүн көлдү айланып өтүүгө мажбур болушкан. АПК фонду 3 айылды бириктирген жаңы көпүрө куруп берди. Бүгүнкү күндө 12 миңге жакын адам айылдарга коопсуз жана тез каттоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушту. Ысык көл облусунун Михайловка айылынын жашоочулары АПК фондуна маанилүү объекти болгон 2 суу станциясын бузулуудан, балдардын жана үй жаныбарларынын электр тогуна орунуп жабырлануусунан, ошондой эле сууну булгануу коркунучунан сактоочу тосмо коюп берүү өтүнүчү менен кайрылган. Бул маселе 40 жылдан бери чечилбей келген. Биз курулуш материалдарын алып келип, өтүнүчтү ишке ашырдык. Бүгүнкү күндө 3500дөн ашуун айыл жашоочулары коопсуз жашоодо жашап жатышат. Нарын облусунун Мантыш айылында 7 жылдан бери бөбөктөр ойной турган аянтчасы оюн жабдыктары менен камсыз болбогон балдар бакчасы бар. Балдар бакчасынын короосунда кол менен жасалган ойноочу жайлар болгон менен, бирок таза абада балдарга ойногонго атайын ыңгайлашкан жай жок. Биз жаңы оюн аянтчасын жана балдар эс ала турган чатырча куруп берип, ошону менен бирге 30га жакын мектеп жашындагы балдарга ыңгайлуу болушу үчүн жаңы кийим илүүчү шкафтарды сатып бердик. АПК фонду имараттын бет маңдай дубалына сүрөт белекке тарттырып берип, ал азыр бүтүн айыл сыймыктанчу жайга айланды. Талас облусунун Кызыл Адыр айылынын жашоочулары 6 жылдан бери ичүүчү таза сууга жетпей келишет. Жай мезгилдеринде суу берүүнү узак мөөнөткө өчүрүп койгонго байланыштуу үй тиричилигинде ыңгайсыздыктар пайда болуп келген. Эски насос тез-тез сынып, 15 күн сайын оңдоого туура келген. Биз жаңы суу бургулоочу насос алып бердик. Мындан ары 6 миңдей айыл жашоочулары жыл бою ичүүчү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болушмакчы. Бишкек шаарына жакын Ак Бата айыл массивинде 10 жыл мурда курулган жалгыз мектеп бар. Иш жүзүндө бул мектепте 1000ден ашык окуучулар 4 нөөмөт менен билим алышат. Мектеп заманбап техникалык жабдууларга муктаж эле. Биз мектепке окуу тактайларын, проектор жана сенсордук экран сатып бердик. Мындан ары мугалимдер жаңы технологияларды өздөштүрүшүп, ал эми окуучулар өздөрүнүн элестүү кабыл алуу сезимдерин өөрчүтө алышат. Ош шаарына жакын жайгашкан Кашкар Кыштак айылындагы көп кабаттуу үйдө 48 үй бүлө жашайт. 90 жылдары капиталдык оңдоо иштеринин учурунда үйгө суу берүүчү түтүктөрдүн баарын кесип салышып, жашоочулар канализациясыз калышып, ал эми үйдүн имараты кыйроо коркунучунда калган. Короодогу эски даараткана пайдаланууга жарабай калып, өзгөчө жаш балдар менен улгайган адамдар үчүн чоң кыйынчылыктар жаралган. АПК фонду короого жаңы даараткана куруп берди. Бүгүнкү күндө 200ге жакын адам нормалдуу гигиеналык шарттарга ээ болушту. Кымбаттуу биздин донорлар, сиздер бул асыл иштердин ажырагыс бөлүгү болуп калдыңыздар. Алдыда бизди АПК менен биргеликте өлкөбүздүн жыргалчылыгы үчүн улуу иштер күтүп турат.